Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ошто селге аккан экинчи адамдын сөөгү табылды. Ош шаарында селге аккан дагы бир аял кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгө Чогурдал министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын Катта Терек участкасында Ак Бура дарыясынан Өзбекстандын чек-арасына 500 метр жетпеген жеринде табылган. Сөök Өзгө Чогурдал министринин куткаруучусу Алтынбек Исабеков тарабынан саат 11:30 табылган айтылды. Учурда дарыядан табылган жарандын өздүгүн тактоо иши жүрүүдө, кошумча маалымат берилмекчи. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс Димес паспорт котормосу полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Ош 800 турак жайды суу каптады. Өзгө Чогурдалдар министрлигинин 15-июлдагы маалыматына караганда, жекшембидеги селден улам Ош облусунун Кара Суу району боюнча жалпы 3 айыл аймакта Мады, Датка, Баш булакта 642 үйдү суу каптады. 9 социалдык объект, 4 мектеп, 1 бала бакча, 2 оорукана, 1 музей, 1 ФАП зыян тарткан. Ош шаары боюнча болжол менен 146 турак үй, 5 эс алуучу жай, 8 өтмөк көпүрө жабыркады. Маалымат караганда Борбордук базардагы 842 контейнердин 785 суу каптаган. Ош шаардык мэриясы маалыматтардагы такталып жатканын кошумчалаган. Өзгө Чогурдалдар министрлиги Борбордук базарда селден кийинки калыбына келтирүү, тазалоо иштери уланып жатканын кабарлады. 14-июлда түштөн кийин жааган жаандан улам Ак Бура дарыясы ташы Борбордук базарды жана анын жака белин, Төлөйкан айылын суу каптаган. Бир нече машина сууга агып кетти. Соодагерлер, жергиликтүү тургундар чоң чыгымга учурады. Шаарда Өзгө Чогурдалдар режими өкүм сүрүүдө. Буга чейин Кыргыз гидромет борбору аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратып, 11-17 июль күндөрү нөшөрлүү жаан чачындан улам өлкөнүн тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертип жаткан. Кыргызстанда быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болуп, дээрлик бардык аймакта сел жүрүп жатат. Буга чейин расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230дан ашык сел кырсыгы катталып, андан 17 адамдын өмүрү кыйылды жана алардын 10го жакыны балдар болгон. Мас абалында рулга олтурган айдоочулар көбөйдү. Өткөн апта ичинде 8-14 июлда өлкө боюнча 22046 жол эрежелерин бузуу катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. 216 мас айдоочу кармалды. Бул мурдагы жумага караганда 40ка көп. Андан тышкары тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 282, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 63, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 852, транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 3418, автоэм баштык 9, белгиленген ылдамдыктан ашуу 5388, жалган мамлекеттик номеру менен уна башкаруу 3, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 611. Париждеги Олимпиадада Эрлан Шеров тууну көтөрүп чыгат. 26 июнда баштала турган Париждеги Олимпиаданын ачылуу аземинде Кыргызстандын туусун дзюдо боюнча Азия оюндарынын жеңүүчүсү, дүйнө чемпионатынын коло байгенин ээси Эрлан Шеров көтөрүп чыгат. Бул тууралуу маалыматты репортер Кейжиге Маданият министрлигинин спорт департаментинин директору Айбек Абдымомунов растады. Эрлан Шеров дүйнөдөгү 17 мыкты балбандын тизмесинде турат. Кыргызстан биринчи жолу Олимпиада оюндарында дзюдодо күч сынашат. Белгиле кетсек, Токиодо өткөн эл аралык спорттук иш-чарада тууну Каныкей Кубанычбекова менен Денис Петрашов көтөрүп чыгышкан. Жарандык коргоонун башчысы Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов сел каптоодон жабыркаган аймактарды бүгүн да жеринен барып кыдырып чыкты. Шаар башчысы селдин кесепетинен жабыркаган Борбордук базарда жүрүп жаткан тазалоо иштерин көрдү. Андан сырткары Ак Бура дарыясынын жээгинде жайгашкан үйлөрү суу астында калган. Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгынын Жаңы Маала көчөсүнүн жашоочуларынан кабар алды. Бакытбек Жетигенов жеринде тиешелүү кызматтарга бардык жеткиликтүү күчтөрдү колдонуп, атайын техникаларды тартуу менен сел баскан аймактарды тазалоо боюнча иш-аракеттерди тездетүү боюнча тапшырмаларды берген.
Жалал-Абад, Казарман, Нока, Тараван, Мырзаке, Кара-Шоро жолдору жабык. Нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел эң көп катталган Ош облусунун Кара-Суу, Алай, Араван, Өзгөн, Ноокат райондору, Баткен облусунун Лейлек, Кадамжай жана башка райондордо жолдорду калыбына келтирүү, тазалоо иштери уланууда. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Учурда жабык жолдор Жалал-Абад, Казарман 63-98 чакырымдар аралыгында, Нока, Тараван 9 чакырымда, Мырзаке, Кара-Шоро 49-51 чакырымдар аралыгы. Бул жолдордо бир тараптуу каттам берилди. Актерек, Папан, Кожо Келең 1 чакырымы, Ош, Төлөйкан 7,4 жана 8,5 чакырымы. Топ Жаңга, Кара-Суу, Тамаша, Кызыл Булак 7 жана 16-17 чакырымдар аралыгында. Бишкек, Ош 660 чакырымы, Ош, Баткен, Разаков 63 жана 57-58 чакырымдар аралыгы. Ош, Сары Таш, Эркештам 42-44 чакырымдар аралыгында. Азыркы тапта бир тараптуу каттам берилген жолдорду кеңейтүү, суу жеп кеткен тилкелерди калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Эске сала кетсек, кечээ нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Ош жана Баткен облустарында сел жүрүп бир катар жолдорду алып кеткен. Суу ташкынынан жабыркагандардын көбү Ош шаарында. Ал жакта ак бура суусу ташып адамдарды агызып кеткен. Акыркы маалыматтар боюнча бирөө каза болгон, 4 изделүүдө. Индия мамлекетинен жасалуучу $45,000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер көптүккө сөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңызды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ошого кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мен балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери Остреледен ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45,000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 83-97-08 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Испания футбол боюнча Европанын чемпиону болду. Испаниянын футбол боюнча курамасы 4-чү рет Европа чемпиону болду. Түндө өткөн беттеште Англиянын футболчулары 2-1 эсебинде жеңген. 47-чү мүнөттө Испаниянын жарым коргоочусу Ника Уильямс эсепти ачты. Ал эми 76-чү мүнөттө алмашууга чыккан Англиянын жарым коргоочусу Коул Палмер алыстан узатылган соңку менен эсепти теңеген. Анткени менен оюндун 86-чү мүнөтүндө испаниялык Микель Ойярсабал гол киргизип жеңиш алып келген. Ушуну менен испандыктар континенталдык чемпионаттагы жеңиши боюнча Германиянын урамасын артта калтырды. Ысык көлдө жергиликтүү ишкерлерден кызыл китепке кирген канаттуулар алынды. Ысык көл облусунда 50 чукул канаттуу кулдуктан куткарылды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринен билдиришти. Тактап айтканда, рейд учурунда жергиликтүү ишкерлердин 15 кызыл бүркүт китепке кирген жана 30дан ашык жырткыч куш туристтерди сүрөткө тартууда колдонгону аныкталган. Инспекторлор аларга жалпы 100 000 сом айып пул салып, канаттуулар Караколдогу реабилитациялык фондко өткөрүп берилген. Министрлик мындай иш-чара үзгүлтүксүз жүргүзүлөрүн эскертип, ушул сыяктуу жагдайга көбү болгондорду 108 ишеним телефонуна билдирүүнү өтүнгөн. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу.
Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Чакиев өлкөдө элиталык туризм багытын жандандыруу керек. Брендтөө туризм боюнча серепчи Максат Чакиев мамлекеттик деңгээлдеги туризм бизнеси туура эмес багытта түзүлүп жатканын айтты. Туристтерди тейлөө багытын шаарларга бурсак, Кыргызстанда 2 миллиардтан 8 миллиард долларга чейин калат. Бул тууралуу Максат Чакиев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында бизге келген 800 миң туристтен 600-700 доллардан эсептегенде эле өлкөдө 4-5 миллиард доллар калышы керек эле. Учурда Европадан келген бир туристтен өлкөгө көп дегенде 500 доллар араң калат. Статистика боюнча орто эсеп менен 300 доллар эле алабыз. Ал эми Стамбулга кыргыздар барса, бери жагы эле 1000 доллар калтырып келет. Европага 2000-3 миң доллар жөн эле коротуп чыгабыз. Бизге келген 800 миң туристтин ар биринен 200-300 доллар, эң эле көбү 500 доллар калат. Көйгөйүбүз арзан туризм. 1990-жылдары чет өлкөдөн келген туристтерге бизге атайын арзан туризм тармагын көрсөтүп берип коюшкан. Ошону менен эко-этно туризм менен жыргайбыз деп жүрө бергенбиз. Бизге бир да бай, элиталык турист келбейт. Биздеги жалгыз туризмдин бай тармагы катары альпинизмди айтууга болот. Альпинисттер жабдык, гид жана башка тейлөөлөр үчүн жалпы 5-10 миң доллар таштайт, бирок жылына ашып кетсе 1000-1,5 миң эле альпинист келет. Ушундай акча алып келүүчү туризмди өнүктүрүү кажет. Бизде туристтерден коттедждерге көп болсо бир түнөгөнү эң кымбат дегенде 5000 сом алат. Башка эч кандай тейлөө жок. Ал эми боз үйлөр тууралуу айтпай эле коелу. Кемпингде эле 4000 сомдун тегерегинде болот. Ооба, бул тармактар деле өнүгө берсин. Бирок буга мамлекеттик деңгээлде саясий басым жасаганды токтотуу зарыл. Буларга лицензия же сертификат киргизели, статусун кызмат көрсөтүү деңгээлин жогорулаталы. Абдан сонун гольф клубтарды өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошону менен катар бай туристтер үчүн шаарчаларды куруп, тосуп коюш керек. Европада, Дубайда байлар үчүн гана туристтик эс алуу жайлары, шаарчалары бар. Ал жака кедейлер кире албайт. Булар элиталык туризмге басым жасашууда. Биз деле бай туристтерди тарта алабыз. Болгону багытыбыз туура эмес болуп калган. Туристтер көбүнчө акчаны дүкөндөргө, шаар ичиндеги ар кандай тейлөөлөргө коротушат. Ал эми жаратылыш коюнунда баары бекер. Биз аларды жаратылыш көрсөтүүгө алып чыгабыз. Анан албетте канча акча менен келсе баарын үйүнө алып кетет, деди Чакиев. Ал туризм жаатында 1990-жылдарда калыптанган туура эмес багытта бара жатканыбызды кошумчалады. Оштогу селден жабыркап медиктерге 9 адам кайрылган. Оштогу селден кийин медициналык жардам үчүн 9 адам кайрылган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринен билдиришти. Маалымат калайык, алардын айрымдары ооруканага коркуп калганынан барса, кээ бири жеңил жаракат алган. Дарыгерлерге көрүнгөн соң бардыгы амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Эске салсак, кече катуу жааган жамгырдан улам Ак Бура суусу ташып, Ош шаарын сел каптаган. Планетада адамдын саны качан 10 миллиардка жетет? Буунун божомолу. Дүйнөдө адамдын саны 50-60 жылда 10,3 миллиардка жетиши ыктымал. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун сайтында жазылган. Маалымат калайык, учурда жер шаарынын калкынын саны 8,2 миллиардты түзөт. 10 жыл мурдагы божомолдорго салыштырганда 2100 жылда. 10 жыл мурдагы божомолдорго салыштырганда 2100-жылдары планетадагы адамдын саны 700 миллионго аз болоору айтылган. Буга 1990-жылдарга салыштырмалуу көптөгөн өлкөлөрдө төрөттүн саны түшүп кеткенин жүйө келтирген. Планетада адам саны 2080-жылдардын ортосунда эң жогорку чекке 10,3 миллиардка чейин жетет. Кылымдын аягында кайра 10,2 миллиардка чейин түшөт деп жазылган буунун демографиялык докладында. Ошондой эле COVID-19 пандемиясы учурунда орточо жаш курак 70 жашка чейин түшүп кетсе, учурда бул көрсөткүч 73 жашка көтөрүлгөнү кошумчаланган. Мэрия шаардыктарды чөп таштанды өрттөөгө чакырды. Бишкекте көрктөндүр эрежелерин этибарга албай, кургак чөптөрдү жана башка тиричилик таштандыларын өрттөгөндөр административдик жоопкерчиликке тартышууда. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Агалайык муниципалдык инспекторлор учурда рейд өткөрүп, чөп тыюу салынган буюмдарды өрттөп жаткандарга айыппул салууда. Кургак чөптү өрттөө боюнча укук бузуулар жөнүндө кодекстин 115-беренесинин 3-бөлүгү боюнча 7,5 миң сом айыппул салынат. Юридикалык жактарга 23 миң сомго чейин айыпка жыгылат деп айтылат маалыматта. Муниципалитет инспекциянын ишине байланышкан суроолор боюнча 0312 59 75 26 номерине чалууну өтүндү.